Арбы, урматтуу достор, урматтуу окуучулар. Биз бүгүн сиздер үчүн дагы да болсо кезектеги онлайн сабактарыбызды сунуштайбыз. Биздин онлайн сабактарыбызда түрдүү социалдык баракчалардан онлайн сабак кыргыз тили 5-класс Илгиз Шамырзаев билим окуучу деген хэштегтердин жардамы менен да издесеңиздер болот. Онлайн сабакты көрөрдөн мурда биздин баракчага катталып, коңгуроочуну басып койсоңуздар, анда сиздер үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк бул дегени мен тарабынан чыгарылып даярдалып жаткан онлайн сабактарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Мага болгон сунуш пикирлер жана суроолор боюнча социалдык баракчалардагы төмөнкү даректерге кайрылсаңыздар, мен албетте сиздерге жооп бергенге аракет жасайм. Бүгүн 4-чейрек кыргыз тили сабагы 2-чи сабагыбыз 5-класс. Бүгүнкү биздин темабыз жөнөкөй жана татаал сын атоочтор. Биз 1-чи сабагыбызда сын атооч жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн ошол сын атоочтун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү, тагыраак айтканда жөнөкөй жана татаал сын атоочтор жөнүндө сөз кылабыз. Сын атоочтор грамматикалык түзүлүшүнө карата 2-ге бөлүнөт. Урматтуу окуучу, маани бериңиз. Сын атоочтор грамматикалык түзүлүшүнө карай 2-ге бөлүнөт. Жөнөкөй сын атоочтор жана татаал сын атоочтор. Муну эч качан эсиңизден чыгарбаңыздар. Бир мектепке текшерүүчү келет. Текшерүүчү келип класска кирген учурда өмүрү сабак окубаган окуучу улам колун көтөрүп мугалимге жооп берүүнү каалайт. Бирок мугалим аны эч эле сурабай коет. Ошондо баягы текшерүүчү айтат: "Тиги бала жооп берсин". Анда ал бала туруп: "Мен жооп берем" дейт. Мугалим айтат: "Жомоктор канчага бөлүнөт?" Окуучу айтат: "Жомоктор 3-кө бөлүнөт" дейт. Мугалим айтат: "Сенин жообуң туура. Кандай болуп бөлүнөт?" дегенде, "Жомоктор" деп муунга бөлүп койгон экен. Муну мен эмне үчүн айтып атам? Демек, жөнөкөй жана татаал деген сөз силерге табышмак эмес, себеби кыргыз тилиндеги бир канча темалар грамматикалык түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Булардын эрежелери силерге мээңерге кыттай уюп калган десем да жаңылышпайм, себеби жөнөкөй дегенде бир сөз, татаал дегенде 2 жагынан көп, 2 жагынан ашык сөздөрдү түшүнөбүз. Сабагыбызды улантабыз. Жөнөкөй сын атоочтор. Жөнөкөй сын атоочтор бир сөздөн турат. Кайталайм. Жөнөкөй сын атоочтор бир сөздөн турат. Мисалы: чайкор, алгыр, тентек, амалдуу, өнөрлүү, кызыктуу, өткүр, жагымдуу. Маани бере турган болсок, булардын баары, бул сын атоочтордун баары кандай деген суроого жооп берет. Мисал келтирели. Асан чайкор жигит. Асан кандай жигит? Асан чайкор жигит. Чайкор деген сөз кандай деген суроого жооп берип, сын атоочу болуп жатат. Чайкор деген сөз бул чайды аябай көп ичкен адамды айтабыз. Бүркүт алгыр канаттуу. Алгыр дегенибиз бул шамдагай деген сөз менен синонимдештирсек да болот. Жоламан тентек бала. Түлкү амалдуу жаныбар. Өнөрлүү жигит кор болбойт. Бул китеп кызыктуу экен. Анын баласы өткүр жигит. Жагымдуу кабар угайын. Мына, маани бергениңиздердей, жөнөкөй сын атоочторго бир канча мисалдарды келтирдик. Жөнөкөй сын атоочтордон кийинки татаал сын атоочторго өтүп жатып, бир нерсени дагы бир ирет кайталап айтып коеюн, урматтуу окуучулар. Жөнөкөй сын атоочтор бир гана сөздөн турат. Мисалы: чайкор, алгыр, тентек, амалдуу, өнөрлүү, кызыктуу, өткүр, жагымдуу. Анын катарында жакшы, жаман, сулуу, серт жана башка бир канча далай мисалдарды келтирсек болот. Татаал сын атоочтор. Татаал сын атоочтор 2 же андан ашык сөздөн түзүлүп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктү билдирет. Кайталайм. Татаал сын атоочтор 2 же андан ашык сөздөн түзүлүп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктү билдирет. Мисалы: кызыл тазыл.
Жеңгүл кызыл тазыл кийинип алыптыр. Алдуу күчтүү. Майрамбек алдуу күчтүү жигит. Ак жүздүү. Алия ак жүздүү мугалим. Кара тору. Ээрчип кеттиң кара тору бир кызды. Бул жерде кошумча бир маалымат катары айта кетсем болот. Демек, татаал сынатуучтар көбүнчө кош жана кошмок сөз түрүндө келет. Муну силер экранда көрүп турган бир канча мисалдардан түшүнө алдыңар. Машыгуу жумуштары. Урматтуу окуучулар, силердин алдыңыздарга бир канча сынатуучторду сунуштап жатамын. Ак, жашыл, көк, ала, кара, ындыкара, буурул, улуу кичүү, кызыл тазыл, таттуу, кызык жана ошондой эле коомдук саясий, акылдуу, адилеттүү, тоодой, белгисиз, сары тору, мала кызыл, бүркүт кабак, ысык суук, бийик. Биз эмне кылабыз? Биз мына ушул сынатуучтордун ичинен жөнөкөй сынатуучтор деп аларды өзүнчө бөлүп алышыбыз керек болот. Татаал сынатуучтор деп аларды өзүнчө бөлүп алуубуз керек болот. Эгерде теманы мыкты түшүнгөн болсоңуз, анда дал ушул видеонун комментарийине өзүңүздүн аты жөнүңүздү, классыңызды жазып туруп, андан кийин жөнөкөй сынатуучтар булар, татаал сынатуучтор булар деп комментарийге ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз аябай кубанычтуу болобуз. Ал эми үй тапшырма берейин. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып үй тапшырманы берейин. Жөнөкөй жана татаал сынатуучторду катыштырып, Алык Осмоновдун Бүкөн аттуу ырындагы 3 жашар кызга кат жазабыз. Тагыраак айтканда, Бүкөнгө кат жазабыз. Эскертүү. Жазган катыңарды электрондук түрдө комментарийге аты жөнүңөрдү жана классыңарды белгилеп калтырсаңар болот. Кимге? Бүкөнгө, кимден? Сиздин аты жөнүңүз жазылат жана катыңыздын мазмуну комментарийге жазып койсоңуз, бул өтө сонун болот. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, кайрадан айта кетейин, биздин баракчага катталыңыздар, коңгуроочуну басып коюңуздар жана эң алгачкылардан болуп биздин сабактарыбызды күзөтүп көрүп барыңыздар. Сиздер менен мен кыргыз тили жана адабият мугалими Илгиз Шамырзаев болдум. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.